Арбагала достор, мен Сейтек Накашибичиден силер менен бүгүн кайра дагы бир тема жөнүндө сүйлөшөйүн деп турам. Кыргыз менен Жапандын окшоштугундагы мындай жашоо образындагы окшоштук жөнүндө сөз кылайын деп атам да бүгүнчү. Негизи мындай Кыргыз менен Жапандын окшоштугу бул генеалогиялык же болбосо биологиялык гана окшоштугунда эмес, жашоо образында дагы окшоштуктар бар деп айтайын дедим эле да. Жапандын бано күүкио йому деген түшүнүгү бар да. Мындайча айтканда сөзмө сөз айтса, ошол турган жердин абасын окуй алат деген, окуйт деген түшүнүгү бар да. Бул деген нерсе ситуацияны окуп, ким менен мамиле кылып атасың, каерде жүрөсүң, кандай кырдаалда жүрөсүң, анан ошону карап, ошого жараша мындай чара көрүү да. Ошого жараша сөздү тандоо, ошого жараша жүрүм турумду жасоо деген нерсе да. Ошол кырдаалды окуй алуу деген нерсе. Буну кыргызча баам парасат деп коет. Баам парасат дейт да. Жапандарда ушундай кылып бир нерсе адамдар менен мамиле кылганда, жапандардын ошол адеп маданиятында бир нерсени айлантып туруп, кагазга ороп туруп анан мамиле кылат. Жапанда бирөөлөр менен мамиле кылганда көп нерсени түз эле айтпайт да. Мен курсагым ачты, мага тамак кылып берчи, же болбосо жок, сен айтканың туура эмес деп мындай түз айтышпайт. Бир нерсеге макул болбой атса деле жапандар ойлонуп көрөлүчү, дагы башка жагынан карап көрөлүчү, ойлонуп көрөлүчү деп баягында биз да ошол жөнүндө ойлондук эле дегендей кылып мындай айлантып туруп сүйлөйт да. Жапандын ушундай нерсеси бул кыргыздын баам парасат деген түшүнүгүнө окшош деп ойлойм. Негизи тамырыбыз, Кыргыз менен Жапандын тамыры бул биз Азия элдерибиз да. Азиянын ичинен дагы мурда айтпадым беле, аябай эки эл аябай жакын депчи. Ошол жакындыктардын ичинен бул коомдогу адамдардын өз ара болгон мамилесиндеги дагы окшоштугу ушул деп ойлойм да. Баам парасат алакалары деп айтам деп элем да. Бир нерсени бирөө менен мамиле кылганда кыргыздар дагы негизи түз айтпайбыз да, биз делечи. Мисалы айталы, Кыргызда бирөөнүн үйүнө барсаң, неме кылат, курсагың ачпы, чай берейинби десе, жок, ооба курсагым ач эле, чайыңыздан бериңизчи деп эч ким айтпайт да. Жок, курсагым ток деп айтат. Жок, чайдан ал дейт Кыргызда баары бирчи. Кой чай коеюн десе, жок, мен шашып аттым эле, жөн эле коюңуз деп. Этика үчүн бир жолу жок деп айтат да Кыргыздачы. Мен көргөн деле эмесмин да. Макул, чайыңыздан ичейин, болуптур деп элечи. Анан бул жаатта баягында Жумадыл Эгембердиев деген биздин аксакалыбыз бар. Ал тамашалап бир күлдүрдү эле Баткенге барыптыр. Анан Баткенге барса ошо күрүч бышкан учур экен да. Ак турпактын күрүчү бышкан учур дейт. Анан Жумадыл абаны эми элдер тааныйт да көбүчө. Анан аксакал, үйгө кирип чай ичпейсизби деп мындай ассаламу алейкум дегендей эле учурашыптыр да. Анан Жумадыл аба бардык жерде эле чындап эле чайга чакырып атыптыр мени, чай берген атат экен деп мындай ичине кирип эле дейт. Мен шашып аттым эле, чайыңарды ичкенге үлгүрбөйм. Андан көрө могу күрүчүңөрдөн мага ошо чай иретинде 1-2 килограммдан салып бербейсиңерби деп бир кап күрүч топтоп келдим деп баягында күлдүрдү эле бир тамашалапчы. Анын биринде Кыргызда ошо чайга кирбейсиңби, чай ичпейсиңби деген нерсе кээде жөн эле бул саламатсыңбы, ассаламу алейкум эле деген сөз да. Өзгөчө айталы, эки адам бир коноктон келе жаткан болсо бир жактан, анан үйүнө жакындап калганда, бирөө үйүнө жеткенде, үйүнө кирерде болуп тура деп эле кирип кетпейт негизи. Жүрбөйсүңбү эми, чай ичегет деп сөзсүз үйүнө чайга чакырат. Бул деген нерсе макул эмесе мен ушул жерден кош мындай кайыр деп айтам деген сөз да булчу. Кыргызда бирөө аны чай ичпейсиңби деп айтат. Берки дагы болуптур деп эле чай ичип ичине кирип отуруп албайт. Анан кийин
жок дагы бир жолу келерим, чоң рахмат деп алкыштап коюп анан кийин сапарын улайт. Бул нерсе кадимки нерсе да. Анан конокко барып калсаңар деле акыркы тамак тартылгандан кийин бир убакыт өткөндөн кийин үйдүн ээси чайдан ичиңиздер деп дагы мындай айтат да, бул деген нерсе убакыт болуп калды, эми үйүңүздөргө бара берсеңиздер болот дегендей сөз да негизичи. Бул жакшы барыңыздар деген сөздүн мындай айлантылып айтылган формасы да, кагазга оролгон формасы. Анысыңарындай жапан тилинде да окудум, кагазга ороп сүйлөйт деген сөз бар. Түтсүнде ханасы деп коет да, түтсүнде үйү деп коет. Камини түтсүнде. Бирок ками дебейт, башка нерсени айтат. Коромони түтсүнде дейт. Чүпүрөккө ороп деп айтат да. Анан кийин Жапанда дагы мындай түз айтпайт, аунно кокию деп коет. Мындай а ө деген, а ө деп деп айтылат да, сөзмөз айтканда. Дегенде негизи тияк түшүнүш керек, эмне жөнүндө болуп атат ситуация депчи. Ошого жапандарда бир нерсени түз айтпайт. Өзгөчө жок деп айтпайт да. Илгери Жапан мындан 30-40 жыл мурун технологиялык монополия болуп дүйнөдө эң алдыдагы өнүккөн өлкө болуп турган учурда европалыктар дагы, батыштагылар дагы Жапанга аябай умтулган да, жумушка кирсем деп. Анан келип Жапандын компанияларына жумушка беришип алар. Анан жумушка өтпөй калышат. Өтпөй калганда Жапандар аны кантип угузуш керек дегенде, Жапандар негизинен мурда кат менен же болбосо ооз эки жооп берсе дагы ооба сиз аябай дасыккан адис экенсиз, сиздин билимиңиз аябай жогору деп баалайбыз, бул жолу сиздин кандидатураңызды эми дагы бир жолу карап көрөлү, ойлонуп көрөлү деп кат жөнөтөт да. Бул деген нерсе бул жолу эми сизди албай калдык, кечирип коесуз, дагы бир жолу кийинчерээк дагы бир жолу берип көрсөңүз болот деген сөз да. Бирок муну батыштагылар көбү түшүнбөйт. Баягында ойлонуп көрөлү дебедиңер беле, ойлондуңарбы, бир ай өтпөдү андан бери, качан жообун айтасыңар деп кайра кайрылган учурлар бар да. Бул болгон окуя да негизи. Ошон үчүн негизи Кыргыз менен Жапандын биздин эски салттык түшүнүктөрүбүз, коомдогу мамилелерибиз, мындай майда нерселерге чейин көңүл бурган мындай бир кыйын элбиз деп ойлойм да. Баягы бул жактан айтканда өзгөчө чоңко деген сөз бар го, мисалы чоңколор деп айтат бизде. Токтогулда кайсы бир аймакты чоңколор дейт, сөзгө аябай кыйын депчи. Мисалы алар дагы мындай сөздү кагазга ороп, кандайдыр бир формада бир нерсени айландырып туруп айтат. Бул дагы мындайча айтканда биздин коомдун татаал мамилелердин бир өнүккөн түрү деп карасаң болот да. Ошол сыяктуу Жапандарда дагы бир нерселерди мындай айландырып туруп, тегеретип туруп айтат. Жапанча тоомабаши деп коет. Айландырып сөз кылат деп айтат да. Эми адам баласы болгондон кийин арине бардык жерде эле идеалдуу эмес. Баам парасаты жок адамдар деле болот. Жапанда аны кеобай дейт. Мындайча айтканда күүккио йоменай дейт да. Мындайча айтканда ошол абаны, атмосфераны, ошол ситуацияны, кырдаалды окуй албаган адамдарды күүккио йоменай деп коет. Анан өзгөчө бул тууралуу азыр акыркы мезгилде илимде да бул нерсени жаңы батыштын сөзү менен айта турган болсок, мындай термин бар да. Эмоционалдык интеллект деген түшүнүк бар. Эмоционалдык интеллект деген нерсе ошол кээ бир адамдар физикадан, химиядан, математикадан беш укмуш акылдуу, бирок баам парасаты жок да, адамдар менен сүйлөшө албайт, коммуникация кыла албайт, коомдуу ситуацияны окуп, азыр муну мынтпай эле койгонум жакшы, конфликт чыгып кетет, монтпай эле койгонум жакшы деп мындай бир нерсени өз учурун окуй албаган адамдар бар да. Ошондой нерсени Жапандарда ошентип айтат. Эмоционалдык интеллект ошон үчүн өтө эле маанилүү да. Бул кыргыздарда эмоционалдык интеллект деген делгер эле Жапандардай өнүккөн болчу деп ойлойм да. Бирок биз кайсы бир учурда, кайсы бир империянын бөлүгү учурунда көп нерселерди уnuттук деп ойлойм.
же болбосо кээ бир учурда туура эмес чечмелеп бул ошол региондогуларга гана тиешелүү, ошолордун тиги элдерден алып алган ошондой кыйтыр мамиле да деп кээ биркилер туура эмес ойлойт деп ойлойм. Бул Кыргызда илгертен эле бар болгон мамиле деп ойлойм да. Жапондарда да бар нерсе бул, биздин окшоштугубуз деп ойлойм ошол жагычы. Ошо бүгүн силер менен ушул абаны окуй алган Баан Парасат тууралуу же болбосо жапондардын ушу Бано Кюкио Йому деген адеп алакасы тууралуу бир аз сөз кылдым. Эгер дагы бир ошого тиешеси бар нерселер болгон болсо комментарийге жазып койсоңор болот. Бирге окуп кызык болмок деп ойлойм. Көңүл бурганыңарга алкыш эмесе. Кайрадан көрүшкөнчө.